Сооротуучу Кудай. 2 май. Кудай асмандагы атабыз катары кээде бизди жазалап да коет. Биз баарыбыз анын жиберген жазасын ар кандай кабыл алабыз. Кээ бири жаза келгенде жүрөктөрүн катуулантып, тескерисинче күнөөлөрдү күчөп жасайт. Башкалары моюн сунуп, кылган күнөөлөрүн мойнуна алып, келген жазаны ыраазычылык менен кабыл алышат. Ар бирибиз өзүбүз чечебиз. Көк беттенип, жүрөктү катуулантабызбы же моюн сунуп, Кудайдын батасында болобузбу? Кудайдын кубаттуу кол астына баш ийгендер ички өзгөрүүлүүнү, ырайымды жана мол батаны сезишет.